Жолдун ачылышы бүгүн. Адам көп келгенби дейм, а? Elbise ki. Jurnalistler geldi. Olmaz eken. Ha? Oo. Atpay bayım mı? Bilgizegen. Aleyküm selam. Жақсы. Сүйлөп бүттүңүз бай? Сүйлөп бүттүк, интервью бердик. Силерге да интервью бердик. Ооба, сыйлап Байрамдар менен. Байрамдар менен буюмдун ачылышы болуп, 4 айылдан аксакалдар келип, буйруса элдик салым менен жасалган быйыл жалпысын Акбулак элинде 4 көчө бүттү. Бир көчө республиканын бюджеттен мамлекет салып берип атат. Элдик салым менен бир көпүрө толуккан өзү жасадык. Бир көпүрөнү ачып чоңойтуп жана пешеходный зона коштук. Ал жерге аялдама курдук. Айылдын ичин бүт жарыктандырып, коопсуз айландырып бүт камераларды койдук. Эл үйрөнүп калды. 23-төн баштап бул долбоор иштейт. Бир жылда бир көчөнүн асфальттуу долбоор, аны өзүм жетектейм. Элге биз жасап көрсөттүк, кылса жасаса болот экен, эл түшүнүп калды. Быйыл түтүнгө 100 миңден берип, эл көчөм асфальт болуп калсын деп 40 жылдыкта баш тартып, ысырапкерчиликтен баш тартып акчасын берди. Биз туура жакка иштедик. Айылды шаарга айлантабыз буйруса. Келечекте биздин максат ушул. Цивилизацияны толук айылга алып келип, айылды биринчи шаарга айланган айыл, анан өзүнө турист тарткан айыл кылмакчыбыз. Биздин негизги максат ушул. Ушул саамалыктар башка айылдарда, башка айыл өкмөттөрдө, башка райондордо, жада келсе область, республикада ишке ашса жакшы болмок. Биз себепкер болсок кубанмакпыз. Салам. Рахмат. Sizin de emlegeniz menен бардыгы. Барды келишти Илгизеге? Келди. Ha, болду. Той башталды. Baraka versin Allah'lara yekala dünya vaktini oluşu nasip olsun. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahiret hasana ve qina azabannar. Ya patmos berip koysam. Bunu falan 8 dakika 16 adam da geldi bayağı. Надо yıkandık. Daha 8'e geldi. Nasıl mı o? O yok olup gitti. Oturuyor. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Акбулак айылынын тургундары. Бүгүнкү Эрали Жолдубаев атындагы көчөнүн ачылышына баарыңыздар кош келипсиздер. Бир кол чаапыңыз, кадырлуу коноктор. Бүгүнкү жолдун ачылышын лента кесүү менен баштап алсак, акимибиз, айыл өкмөт башчыбыз, айыл башчыбыз жана биздин ушул аттуу баштуу кишилер менен биргеликте кана келиңиздер, лента кесүү, азыр эле көңүлүңүздөрдү буралы. Койчу кана келиңиздер, урматтуу биздин кадырлуу коноктор. Бүгүнкү жолдун ачылышына баарыңыздар дагы бир жолу кош келипсиздер. Ордуңуздардан орун алып бериңиздер. Урматтуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Акбулак айылынын тургундары, Кудай буйруса сиздер Кыргызстанга үлгү болгон айыл болуп турасыздар. Анткени элдик салым менен ошону менен биргеликте жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана ошондой эле стимулянт жана башка ушул кошумчалар менен Кудай буйруса бүгүн Эрали Жолдубаев атындагы көчөнүн ачылышына келип отурасыздар. Андыктан ушул жолуңуздар ак жолдой көчө болсун, дагы бир жолу кол чаап коюңуздар. Кыргызстанда ушундай жолдордун ачылышы жакшы бир. Ана бүгүн
so'ng saltanatning ochilishida o'tiramiz. Mana bardigi yuqorida menen aytganlarim bardigi aytib ketishdi, selektorli olishida meni oqsoqol qatori aqranda so'z berib pata berib qo'ygilar deganday, pata berishsam ular men bir ikki gana so'zni aytib qo'yishim keladi. Usul ko'cha o Urayim G'ulmatov birinchi rais bo'lib kelganda Stalin bilan tutashtirilgan edi. Usul asfaltlangan. Endi o'sha ko'cha asfalt bo'lib, mana bu Jarga sayga cheyingana asfalt bo'libdir. Endi o'shuni hozirgi ayol hukumatdan men so'rana edim, Stalin bilan birga tutashtirib asfaltga qo'yish kerak. Sababi o'sha Stalindan Abjalalatındagi gimnaziyaga qatnagan o'quvchilarimiz ayvaydi. Agarda asfalt bo'lib qolsa, ular moped bilan, velosiped bilan borib kelib o'qiydilar. Bu bir. Ana ikkinchi, mana bu Borxo'dan tege Yangivoydan Toshtegirmanda bir vaqtda yozib qo'ygan o'rta martga ketgan tika yo'l bor o'la. Hozir ham o'sha yo'lning ikki jag'ina odamlar o'tirib tashib qoldi. O'sha yo'lni kengaytib asfaltlasa hozir Qarag'oydagi park bo'lib, Qirg'izistondagi eng bir ma'noli yasharovchi joylardan biri bo'lib qoldi. Qarag'oyga chayin asfalt oldi. Endi o'sha o'rtalikdagi tüydep asfaltga qo'ysa, daha yaxshi bo'lmoqda. Menen anangiyin oxirida aytarim, mana bu yo'ldan ko'chalardan attari qo'yilib o'tadi. Erali Yo'ldubay ko'chasi deb. Buni men bunday deb aytar edim. Mo'lderali ko'chasi deb aytish kerak. Sebebi bizning o'sha uchastkada ana Mo'lderali deb aytishadi. O'shundan buni ortindagi degan ko'chalar bo'lmaydi. Biroq misoli shaharda qarasa Lenin ko'chasi, Gorkiy ko'chasi, Aytmatov ko'chasi deb ortindagi so'z aytilmay qoladi. O'shundan hozirgi oil boshchilari büyük bayog'i o'zimizning qiziq kitoblarimiz bor. O'shundan keyin adresi degan yer borda, adresi degan yerga o'sha misoli Mo'lderali ko'chasi nomeri bunchancha, Mo'lderali ko'chasi nomeri bunchancha deb hozir tabliqalarda har bir uyning eshigini yozib qo'yish kerakdagi, mana bo'lingan kvartallarga har yerga Mo'lderali ko'chasi deb tabliqani kichkina yozib qo'yish kerak. Shaharlarda ko'rib yuribmiz, o'shadan ulgu olishimiz kerak. Bardigi aytildi, tug'anlar bizim mana o'quvchilarimiz bor ekan. Palatizda ishlab, Rossiyada ishlab, boshqa mamlakatlarda ishlab, hozir shunday yo'lni o'sib o'tamiz. Shu baldarimiz salim qo'shib o'tadi. Mana baldarimizdan aqchasi bilan ekatarda uylar solinib o'tadi. Baldarimizdan yordami bilan mechit qurilib o'tadi. Mana baldarimizdan yordami bilan mana aylik yordamlashma yo'llarimiz asfalt bo'lib o'tadi. Endi Xudoy bo'lsa dagi baldarimiz so'ngaversin, o'saversin, boyaversin, boyaversin, ilgari kutallaylik, o'qu deganlar. Hozirgi vaqtda boyavergilar. Amin. Allah. Чоң рахматова. Aytganingiz Şu bizden köçemiz asfalt bolup, şunday çoğun konukları gelip bizden uyda çoğun mayram bolup atar. Birinciden uşul asfaltı kurganda tüzülgön komissiyaga uşul komissiyani başkargan Bektir inime abdan çoğun razıçılığımı aytamın. Күні түні дебей жүгіріп жүрішті. Илгиз иним сағадағы чоң рахмат şu комиссия менен чогуп жүрдүм. Анан бул жолдун асфальт болгонуна мен эле эмес, баарыбыз ушул айылдагылар сүйүнүп атабыз. Мына уже быйыл 4-чү көчө болуп атат. Мындан кийин дагы бардык көчөлөр асфальт болот деген үмүттөмүн. Мен сиздерге бир эле окуя айтып берейин, анан кийин кантип асфальттын tezrak boluşuna şaşılganımdı. Ben 82 yılı Vengriya'dan geletip Budapeşten Taşkent'e uçup geldi. Onun
бошко самолет болбой калып бир таксист кореец менен келгенмин. Таксист менен жолдо келатып жакшы таанышып, үйгө келгенден кийин жолдо келатып башын чайкап келди дагы анан үйдө отуруп, сен ушул жерде жашайсыңбы деди да. Ооба, ушул жерде жашайм десем. Жүгүр мени менен Ташкентке, Ташкентте жашайбыз, Ташкентте цивилизация деген да. Азыр ошол корейске звонить этип, бери кел, бизде дагы цивилизация болду деп айтып звонить этип коеюн деп атам. Биздин шаар, биздин айыл шаардан өтө баштады. Ошон үчүн чоң рахмат, ушул кызмат кылып, элдин биримдигине баардыгыңыздарга чоң рахмат. Элге кызмат кыла берелик, аксакалдар бар болуңуздар, ушул биздин жаштарды, келечектеги муундарды жакшы тарбиялоого, тарбия бере бергениңиздерге чоң рахмат. Коноктор чоң рахмат келгениңиздерге. Açılgan мүмкүнчүлүк дейт. Демек, ардактуу биздин Акбулак айылынын тургундары, сиздер келечектеги жаш муунга жакшы шарт түзүп жатасыздар. Келечекти ойлоп жатасыздар. Кудай буюрса, ушундай жолдор дагы ички жолдордун эч бири калбай толук асфальт болсун дейт, ийгилик болсун. Ал эми кийинки сөздүн кезегин Ноокат райондук аймактык ооруканасынын башчысы Азимбаев Кубат агабызга берели. Келиңиз ага. Укалар, эжелер. Мен сыймыктануу менен карап отурам да. Ушул айылда туулуп, ушул айылда өскөнүмө шүгүр. Ушул айылда чоңойгон экенмин, ушул айылдан билим алып, окуп дегенде. Мына келип Ноокат районунда азыр ушул өзүңүздөр билесиздер, аймактык ооруканада эмгектенип атам. Ушул жерге чейин кийинки эмгектер дагы көп. Ушул айылдын таасири бар да. Ошондуктан мен сиздер менен сыймыктанам, урматтуу туугандар. Бүгүнкү биздин ачылыш көчө ушул Молдерали деп койчу биз кичине көкчөлүк да. Ушундай күчтүү молдо деп. Ошол абабыздын атына коюлуп аткан көчө бүгүн бүтүп атат. Бул биринчи көчө эмес, Кудай кааласа бул 5-6 көчө болуп атат. Андан башка дагы 3-4 көчө даяр болуп турат. Эртеге мына биздин урматтуу акимибиз Эмил Жолтоевичтин демилгеси менен анан илгизиңиздин ушундай чуркап жүгүрүп аны эмгектери менен ушул дагы бир көчөбүз мамлекеттин атынан курулган атат. Бул да биздин биримдигибиздин, ынтымакчылыгыбыздын белгиси. Эгерде бала ыйлабаса эмчек кайда дегенде ушунчалык андай биз баардыгыбыз жабалактап жүгүрүп чуркап айыл үчүн мындай чуркабаганыбызда мындай нерселер берилбейт эле да. Ошондуктан баардыгыбызга ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби биз ыйлабасак ошондой мамлекеттен да бөлүнүп бериш кыйын да. Ошол жолубуз да даяр болуп турат. Ушул биздин жетекчиликтерге, биздин карап турган азыр губернаторубузга дагы өтө чоң ыраазычылыгыбызды билдирип жүрөлүк. Урматтуу туугандар, ушундай көчөлөр, ушундай шаң шүгөттөр бизде айылда көп боло берсин. Биздин артыбыздан өсүп аткан целый плеяда деп коет, плеяда баягы жетишкентке жетип аткан биздин аркабыздан келип аткан инелерибиз бар да. Саламатсыздарбы, урматтуу Акбулак айылынын тургундары жана ошондой эле чакырылган коноктор. Мына бүгүн биздин Акбулак айылыбызда жакшы маареке болуп атат. Ушул 4 көчөнүн ачылышы болуп атат. Бул да абдан жакшы районубуздагы көрүнүштөрдүн бири. Айта кете турган болсок, биз быйыл Ош областы боюнча 87 километр жол асфальт курулду. Ошонун ичинде бул биздин айылдардагы ички жолдорду кошпогондо. Мына айылыбызда быйыл 4 километр асфальт салынып, бул да абдан жакшы көрүнүш болду. Жакында эле Сталин айылында дагы ушундай бир жакшы жолдор ачылды эле. Негизи элден айланса болот. 5 манжа бөлөк билек бир дейт, 5 адам бөлөк билек бир дегендей. Ушундай бир жакшы жөрүлгүлөр улана берсин. Айылыбызда жолдорубуз кенен боло берсин. Аксакалдарыбыз төрдүн көркү болуп, ага эле чектүү энелерибиз бар болуп, байбай күчелерибиз дайыма ар дайым ушул айылыбызда жакшылыктар, тойлор эле болуп турсун. Эң негизгиси Акбулак элинин биримдиги, ынтымактуулугу, адептүүлүгү, бирин-бирин угуп,
бірін қолдап, дайыма bir kişidey olup bir bağıtta жүргөндүгүнөн да, себеби баскан жолубуз башка болсо bir максатка жете албайбыз. Мына максатыбыз bir болуп, ушундай жетишкендиктерге жетип атабыз. Жашоодо жол адамды чоңойто албайт, адам жолду чоңойтот. Мына тик турган инсан, жөнөкөй инсан, кана келиңиз. Урматтуу Талай калк, элим, журтум, барыңыздарга шүгүр, сиздер менен сыймыктанам, майрамыңыздар менен койгулук болсун. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Бүгүн Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн ар бир айылынан 3төн аксакал, бирден активист, бирден айыл башы чакырылган атайын. Максат ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө болуп аткан жакшылыкты ушул сыналгуу аркылуу, журналисттер аркылуу Кыргызстанга чагылдырсак, бизде болуп аткан жакшылыктар ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн айылдарынан мен мындай болгондой ачык айтканым жакшы. Анткени 23-жылы башталып, bir жылда бир көчөнүн асфальт кылуу долбоору. Ошол 23-жылы биз ал учурда мигрант болчук. Тажибаевтар көчөсү көтөрмө, Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн көтөрмө аягынан ошол жерден биз үймө-үй кирип чыгып, аксакалдын үйүнө барып чайын батасын алып, көтөрмөнүн кошуна айылдын эли менен акылдашып, андан соң ошол идеяны Акбулак алып келгенбиз. Андан кийин биз ушул нерсени үлгүлүү, алардан үйрөнүп келген нерсени алардан да жакшырганга аракет кылдык. Андан соң кошуна айыл Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн азыркы Кыргыз Ата айылы алып кетти. Андан кийин Борко, Айтор, Кыргыз Ата айыл өкмөтү чогуу ушул иш-чараларды биргеликте алып барса, Кыргыз Ата айыл өкмөтү негизинен Нокат районуна чындыгында эң үлгүлүү. Бул моюнга ала турган нерсе, буну эч ким бизден талап тартыша албайт. Нокат районунун эң үлгүлүү айыл өкмөтү болгондугуна байланыштуу ушунуздан жазбай алдыга карап кетсек деген максатта бүгүн конокто ар бир айылдан 3төн аксакал чакырганбыз. Анткени аксакалдар биздин салт урпада, биздин менталитетте жакшылык жамандыгыбызда төрдүн дастаркондон көркү аксакалдар сиздерсиздер. Келгениңиздерге терең ыраазычылык билгизгим келет. Акбулак элинин эл башчысы катары бар болуңуздар. Сиздердин пенсияңыздарда береке бар. Биз түтүндүн акчасын ар бир түтүнгө киргенде ушул астондо аксакалдар чоң энелерибиз жана Аким Рашидовдун иштеткени эмне жаткандай аксакалдарыбыз пенсиясынан алды 100 миңден берет түтүнгө депчи, асфалтка деп. Чоң энелерибиз мына быйыл көп болдуңуздар, алды 35 миң ошо пенсиясын чогултуп, чоң энелерибиз алды 35 миң берди. Сиздердин пенсияңыздарда береке бар. Сиздердин пенсияңыздарды алып биз баштаган иштерибиз ийгиликтүү аяктайт. Бул традиция болуп калды. Жылда ар бир көчөнүн ачылышын кылабыз. Ачылышында аягында ушундай бир канчагар жан мал союлуп, быйыл жылкы союлуп, буга дагы өзгөчө терең ыраазычылык айтабызга полковник Хакан Эловичке терең ыраазычылык. Бүгүнкү маарекенин баардыгын каражатын өзү көтөрүп берип атат. Буюрса дамтатып, аш жеп шоп ичип кетесиздер, сый көрүп кетесиздер. Ар дайым кыргыз эли ошол 4 чоң айыл, жалпы келечекте кошула турган, келечектеги айылдар айыл өкмөтүнүн жардамы менен жактан бир дагы жакшы бир айыл пайда болгондон турат. Айтор ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу жалпы 7 айыл ынтымагыбыз бекем болсун, биримдикте бололу. Ынтымак бар жерде ийгилик болот экен. Быйыл биз иштешкен акимдерден Данил Берекович, андан кийинки Жакып Мойдунович, ушул акимдер бизге ар дайым конок болуп келчү, бирок акчалай каражат эч бири жардам берген эмес. Жардам беребиз деп жүрүп, жардам бере албай кетишти. Но акыркы биздин бүгүнкү күндөгү Нокат районунун башчысы Эмил Акжолтоевичке терең ыраазычылык билгизибиз келет. Биринчи аким, биринчи Нокат районуна кызматка келген, сырттан келген, элим жериме кызмат кылайын деп ротация менен келген Эмил Акжолтоевич биринчи болуп райондон 1 миллион акча каражат бөлүп берди. Буга терең ыраазычылык. Жылына 1 миллиондон берет. Быйыл дагы ротация менен келген биздин өкмөт башчыбыз Мирлан Куанычбековичке дагы терең ыраазычылык. Жылда берип аткан миллионду быйыл да бөлүп берди. Күн кайсыл убакта чалбайын, телефонума жооп берет. Буга терең ыраазычылык. Чындыгында иштейин деп келген экен. Өзүңүздөр көбүстөр Кыргыз Ата, анткени активисттер группасы бар, бардык жерге барып выступать этип атат. Ар дайым чакырган жерге келип, көмөгүн көрсөтүп, техникадай өзү керек болсо өзү келип, иштеп чындыгында мындай иштеген голосу менен курултайга барып, ошол 25 километр Каракойго 5 айыл аралап өткөн асфальт жол төшөп беришин сураганбыз. Мына быйыл асфальт төшөлүп, буюрса Швейцариядан кем эмес биздин эс алчы Каракой жайыбыз бар. Бул жак келечекте дүйнөдөн туристти тарта турган бир туристтик аймакка айланат. Ушунун баардыгы сиз менен бизди аралап өтөт.
келечекте Акбулак Сити курулган атат, Панорама курулган атат, Жалал Абадтагыдай туристти өзүнө тарта турган бир туристтик айыл өкмөткө айланганы турат. Буга албетте карапайым элге, сиздерге өлкө жетекчилерине терең ыраазычылык билгизим келет. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен сиздер менен сыймыктанам. Терең ыраазычылык. Акбулак Ситиге келип турабыз. Бар болуңуздар. Негизи ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Биримдик менен бийик болосун дейт. Кудай көрсө ушундай биримдик менен бийик болуп жүрө бериңиздер. Элигиз акебиз айткандай, эң биринчи ушул жол салуу көтөрмө айылында башталды эле. Кудай буйрса уланып баратат. Кыргызстанга үлгү болгон айыл өкмөт боло берсин. Азыркы сөздү Артык Абдуалиевке берели. Söz söylep bersin, andan keyin el arasынан söylөй тургандар болсо берели, андан кийин акса. Assalamu alaikum. Ардактуу менен Акбулактык жерлештерим. Ошондой эле алыс жакындан келген биздин кадырлуу меймандар, куш келипсиздер. Бүгүн биздин Акбулакта той жана майрам. Мына өзүңүздөр азыр мындай жакшынакай сөздөрдү уктуңуздар. Алыстан келген меймандар мына биздин Акбулакта жакшы жөрөлгө башталып, мына 3-4 жылдан бери ар кандай элдин салымы менен кошулуп, ошо элдин ынтымагы менен биригип, жолдорубуз бүтүп атат, көпөрөлөр бүтүп атат. Ошондой эле жакшы ар кандай мындай элдин жалпы элге керектүү нерсенин баары бүтүп атат. Буну эмнеден билсек болот? Бул нерсе элдин ынтымагынын аркасында. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ошондуктан туугандар, мына биздин Кыргызстандын айыл өкмөтү чоң айыл өкмөт. Мына Кыргызстан айыл өкмөтүнүн ичинде биздин Акбулактын ичинде элибиз ушундай бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарышып, мына ар бир түтүн өзүнүн ошол 10 миң сомдон акча чогултуп, мына ушундай жакшынакай жолдор болуп атат. Жакшынакай мындан кийин да улана берсин. Эң негизгиси биздин элибизге, баардык жалпы элибизге мен таазим этем, рахмат. Ушундай элим бар экенине сыймыктанам. Мына ошондой эле мына биздин айыл өкмөтүбүз Эмил Кубанычбековичке мына бүгүн көрүп турам да, ушул жигит жүгүрүп жүрүп кызмат кылып жүрөт да. Бул элге кызмат кылам деп келген жигит. Мына өзүнүн кызмат кылып атканын көрсөтүп атат. Ошондой эле биздин келген жаңы акимиз Эмил Акжолтоевич дагы мына азыр айтып өттү, 1 миллион сом берди депчи, буга чейин болгон эмес депчи. Мына сизге да Эмил Акжолтоевич чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Мына ушул Кыргызстанда сиздей акимдер болуп, элге кызмат кылган жигиттерибиз көп болсун. Анан бул жерде азыркы биздин агаларым, инилерим, сиздер мына колуңуздардагы алган ардак ыраазычылык кат, ошондой эле Илгиз иним алган грамота, бул силерге берилген наказ болду. Буйруса алганыңар кут болсун, жугуштуу болсун. Кудай буйруса мындан да чоң элге кызмат кыла бериңиздер. Мен силерге ишенемин. Дайым Илгиз сага да бир терең ыраазычылык айтам. Мына ушул элдин баардыгын үгүттөп, үймө-үй кирип жүрөсүң. Мындай эч ким кылбайт. Баардыгыңардын тирилигиңер бар, баардыгыңардын оокатыңар бар. Илгиздикинде эле ошондой тирилиги оокаты бар. Бирок көчө жүгүрүп, ар бир үйгө кирип, элден акча чогултуп, элибизге ушул түшүнүп, Акбулак Кыргызстан айыл өкмөтүнүн колунан Кыргызстан ардак уулу деген наамга татыдыңыз. Сиз эбак эле татыган кишисиз. Ошондуктан дагы бир жолу сизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт таалай. Элибизде сиздей жигиттер көп болсун, аркаңыздан биз өсүп келе берели. Рахмат. Окуучуларыбызга, агайынелерибизге, туугандарыбызга, жалпы элдин атынан, мугалимдердин атынан куттуктап коемун. Азыр калган грамоталар баардыгы кут болсун. Мына акимдин жанында отурган Кубат балабыз мына эң жакшы окуп, областта иштеп, азыр районду башкарып, рахмат ушул окуучуларыбызга. Бектурду 5 жыл окутканмын. 5-класстан 10-класска чейин булактап атат. Илгизди 9-10-класста өзүм окутканмын. Оң колум менен аттестат жазып берип, муну улуу жолго өзүм кошконмун. Мына булар актап атат, улуу аким.
Hakim özü uqib qo'ying, shular yaxshi o'quvchilarim. Haqqan Eraliyevga buga gap yo'q. Bu ошол el o'rta yashayotgan mezgilda maktabga cho'ng yordamlarini berib, maktab yoqqanmiz bu yerda. Damında o'tirib. O'shanda da shu elimizdan tarak bizdan shifr berib, maktabda shifrlaganmiz. O'shanda da cho'ng yordam bergan Bakirov Otabek degan polkovnik o'zi rahmatlik o'sha kishini hurmatlab kabinet tuzgan. Qisqasi o'shol mezgildan beri tinimsiz shunday ishlarni boshqarib keladi. Dağı shunday ishlaringizlar ulanaversin. Jalpi maktab, muallimlar, buna aqsaqaluz, qalag'a o'tiradi. Shulardan jalpi atinan cho'ng rozichilik aytib qo'yishga ruxsat etasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum rahmatulloh. Hurmatli qonaqlar, rahmat. Akim, shunchalik bizga berishga qatnashib berganingizga rahmat. Alloh razı olsun. Akimimizga rahmat, hukumatimizga rahmat, ilgisiga rahmat. Mana shu o'tirganlar, ortiq ukangizga bardığına rahmat. Hakan ukamiz, gap yo'q sana. Rahmat. Alloh razı olsun. Yemi kimdi maqtasak dağı, maqtov Allah subhanahu va taolaga baratgan, hurmatli jamoat. Nega? Sebebi bardığımızda Allah taolam jaratganda. O'shaning uchun eli yurtga rahmat, elga aylansang az. Rahmat. Yemi aqchani mana ortiq ukam qizi berdi, bu berdi, o'tamay qildi. Hakan ukam, ajukam, mana o so'yizini vaqtida ana shu kamazlardan mana yo'l g'ilaylar. Hepsini bakka qildi mana yo'l. Mana kelmamene memen ortasındaki kötürmenin ortasında gılak batkak ele. Oşanda kamazlarını alıp gel, o şeyde esen alacağım bareli, vardı. Oşol yollardı, oşol memen kamız. Emi bardık nerse, indemelemeli bir niyeti değil. Niyetke çereş oladı kendine şu. Köçeğizde asfalta valaylı. Üylerimizge taza su girsin dediler. Niyet kıldılar, üyüzge taza sular girdi, hurmatlı cemaat. Nokat, bu yıl girgisi de taza sular, doğru mu? Yemi buna jarıktardı, buna yürüp jarıktardı, buna sebepçi olgan ilgisi kağız daha başkalar buna şu özleri şu migrantlar akça top buna şintip köçelerdi jarık kılıp aldı. Yemi Kudağa şükür deşimiz gerek mi? Allah'a şükür. Biz yiyotgan temderdi, tamaklardı. İlgerki padişalar jegen emes, hurmatlı cemaat. Buğa şükürçülük eltireyler. Ve biz şunda bir zamanda yaşayatabız. Yemi ne kılışımız gerek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sahaba soradı da, ya Resulallah, en yaxşı yer qaysı dediler. Men aytalmayım, Cebrail aleyhisselamdan soramayınca dedi. Cebrail aleyhisselamdan soradılar, perişte de, Cebrail aleyhisselam aytdı, men aytalmayım. Allah Teala'dan soramayınca dedi. Allah Teala'dan Cebrail aleyhisselam soradı. Ya Rabbim Allah, en yaxşı yer qaysı dediler. En yaxşı yer mescid dedi. Şunday yollarda asfalt atabız, jarıklar olup atat, mescidge qarab da basaylı, hurmatlı cemaat. O şehirde dua kılabız. Mescitler Allah subhanahu wa ta'ala'nın üyü deydi. Dualar kabul болады deydi. Her qanday жерде duasak olur, ol jer dağı Allah Teala'nın üyü degende şu üyüge qarab basaylı. Attang deb qalbaylı. Bu bir qabırga kirgende atta men sadaka qilib almapman deydi ekende. Atta men namoz o'qib almapman deydi ekende. Hatta men mananda bir жақсы işlerdi qilib qalmapman, el uchun жақсы işlerdi qilib qalmapman deydi ekanmiz. Armağan olmasın hurmatlı cemaat. Buna uyma girip ilgisiken buna da buna meminler barıp uyuşturucu toplar var mı? Akçanı toplap buna şunda bir жақсы işleri oldu da hurmatlı cemaat. Berekeni qaq varasın degende bereke aytan eken men ıntmak var jerge baram degen eken. Oşon üçün ıntmakta olaylı hurmatlı cemaat. Buna ayıl başıdan tartıp, ayıl hükümet, Ayıl Akmet, rayondan hakimi, gubernatör, oşo prezidentimiz jayloylarga çeyin asfalt qilamiz degan niyet qildi. Muftiyat bardığı жақсы деп atat. Allah razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bardığımızga şunda bir kulluk olsun, şunday жақсы işler bola versin. İmam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi aleyhi aytgan ekan da, eger dedi Allah subhanahu wa ta'ala menin 100 duamı kabul kıla turgan bolsa, tinchlik uchun dua kılam dedi ekan. Hurmatli cemaat, tinchlik hech narsa jetmaydi. Amin.
eli jurtubuz tinch bo'lsin. Ailemiz mana shu Qirg'iziston mamlakatimiz önügünün yolunda ketib o'tadi. Qirg'iziston mamlakatimiz önüksin. Mana shuga bardik yordam ko'rsatgan eli jurtubuz, mana cho'nglarimiz bardığına densoğluk versin, işlerine rıvaj versin, iki dinelerim abad kılsın, hiç derçeden kam olmasın. Allah Teala'nın nuru, berekesi, mağfiratı her birinde bilesin artan, cevap durgan olsun. Hidayet tabip versin, mana şu dünyada tınçılık olsun. Şunun katarında Kırgızistan memleketimizde tınçılık olsun. Biz mana şu Kırgızistan memleketimiz, önükü memleketlerin katarında koşuluk etip otur hurmatlı cemaat. Bu mine o'sha boshchilarimizning yaxshi niyatining mevasidan ketib o'tadi. Shuning uchun yaxshi niyat qilaylik, o'saveraylik, densoqligimizni ching'isin, o'ru sirqodan iroqdag'isin. Mana shunday bir so'g'ish balalardan Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlagan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo kimning ko'nglida qanday mistir bo'lsa shariat va chetliklarda qabul qilsin. Bunday yaxshi ishlar bo'lib o'tadi. Yollarımız asfalt bo'lib o'tadi. Daha qolgan yollarımız büt. O'sha prezidentimiz aytganday, o'sha bir oyildagi shu joylarimiz asfalt bo'lsin. Bardığımızda Allah Teala hidayet versin. İmanımızı selamat kılsın. İki dünyamızda abad kılsın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Bir rahmetik arhamar rahimin. Amin. Allahu ekber. Rahmat. Allah razı olsun. Çoğun rahmat. Hurmatlı mehmanlar, ayıldaşlar, bardığınızlarda dağın tatlı ketkenге çakıramın. Bardığı dayar giringizler. Çoğun rahmat. Gelgen kadamыңыздарга Allah razı olsun. Ушул күндү тартуулган жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай жолдор салына берсин. Мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Тынчтык болсун, жакшылык болсун. Çoğun rahmat. Келгендерге ыраазычылык билдиребиз. Анан урматтуу ошол бүгүнкү жолдун ачылышына келген туугандар, сиздерден сураныч, эч кимиңиздер калбай кетпей, даам сызып кетиңиздер. Бүгүн атайын ушул жерде той деп тойго чакырды. Келиңиздер. Жол бүт болсун. Çeşlerdi buna ayırdığımız soldur peyer, sörlü peyer. Evet, çeşler. Dönüyor olsa sörlü peyer. Stol peyer. Gidebildim mi? Götürsem size. Artık ne olur yeter. İstanbul'a geldim. Kalantıkan mı ya? Bravo, sörlüden başlayalım. Orzel oturasın mı? Ha. Ha belli. Komşular şehir degen bu arada. Akıl. Amantır, altasın mı?